Бұл жерде дыйкандарға бөлінген, мамлекет тарабынан бөлінген акчалардын 3% дыйкандарға жететкен. 3%. Қалған 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жақын туғандар алат екен. Мына 6% менен. А біз өкмөт дыйкандарға беріп атабыз ал акчаны, кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. А биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туғандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Ошон үчүн жерлер айдалбай, түшүм жок болуп, баягы тамак аш боюнча коопсуздук маселеси бар да. Кооптуу маселе жаралып турат. Мына ушунун кесепетинен келип чыгып атат. Бул экинчи маселе каралат, анда дагы айтабыз бул сөздү. Ошондуктан мен тапшырма берип коюшум керек. Анткени сугат жерлер айдалбай, чөп басып жатса, чөбүн чабат экен дагы сатып ийет экен. Башка айлам жок дейт. Чөбүн чаап сатып ийишим керек. Башка түшүм айдай албайм дейт. Же буудай айдай албаса, же картошка айдай албаса, биз мына сырттан импорт кылып атабыз. Мына ошондуктан азыр мен ушуну берип коеюн. Аттарын атабай эле коеюн. Бул жерде депутаттар да бар, министрлер да бар, губернаторлор да бар, алардын туугандары бар. Азыр депутаттыкка бараткан талапкерлер да бар арасында. Мурда депутат болуп жүргөн, министр болуп жүргөндөр, аттарын атабай эле коеюн, эми этикага туура келбейт. Ошондуктан ушул маселени мен Камчыбек Кыдыршаевичке сизге тапшырам. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес? Кайсыл банктар берген? Мисалы, Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Банктарды бул жерде алган бизнесмендерде бир 15-20 күнөө болсо болгондур, анткени алар баягы сүйлөшүү жолу менен коррупцияга барып, эми бул жерден 6% менен албайт да коммерцияга. Сөзсүз түрдө бир жок дегенде 4%-ин шапка кылып берди да банктарга. Болбосо ал банктар бербейт эле да. Дыйкандарга берем дейт эле да, бизнеске эмес. Туурабы, туура эмеспи? Бирок алган бизнесмендерди күнөөлөштүн кереги жок. Өткөн иш өттү, кеткен иш кетти деп коюш керек. Банкирлерди тактап чыккыла. Эмне себептен дыйкандарга бербей бизнеске берип жиберген. Ошолорду тактап чыккыла. Анан 1 январдан баштап өкмөттүн мүчөлөрү, кабинет министри Акылбек Үсөнбекович эсиңиздерде болсун, бир дагы сом дыйкандарга бөлүнгөн сом башка багытка кетпеш керек. Биз орто жана чакан бизнести дагы каржылоо боюнча программаларды иштетип атпайбызбы? Пожалуйста, ошол программа менен алышсын бизнесмендер. Биз бизнесмендерди акча албасын дебейбиз. Бирок дыйкандарга бөлүнгөн акча 1 сомуна чейин дыйкандарга жетиш керек. 1 январдан баштап эмдиги жылы эгерде 1 сому бир жакка кете турган болсо, анда банкирлер, айрыкча банкирлер, ошолор көзөмөлгө алат, ошолор берет, текшериш керек. И сиздер дагы кабинет министров тарабынан көзөмөлгө алышыңыздар керек. Толук жетиши керек. Мынакей изилдеп чыгасыз. Бул менин контролумда турат. 2 айлык мөөнөт менен изилдеп чыгып, анан отчетун бересиз. Так, мындан сырткары лицензиялар боюнча геологияны аудит жасап чыкты. Бул жерде дагы коррупциялык элементтер өтө күч алган. 5-10 жылдан баштап бери лицензияны 31 эле адам 20-30 лицензия алып алып отурган фактылар бар. Ал эмне кылат? Лицензияны алып алат дагы мына изилдөө иштерин жүргүзүп атам деген шылтоо менен кармап жатат. Анан аны сатам деп жашыруун клиент издеп жүрөт. Чет өлкөдөн келген инвесторлорго мына 1 миллионго сатам, 5 миллионго сатам деп ал жерде баалуу металлдардын лицензиялары бар, темирдики бар, көмүрдүкү бар, жана башка дегендей. Буларды дагы аудит кылып чыгып, бүт бардыгын берди. Бул жерде жашыра турган фактылар жок. Ошондуктан муну дагы изилдеп чыгып, 2 айдын ичинде отчет беришиңер керек. Андан сырткары энергетика боюнча дагы тапшырма бергенмин. Энергетика боюнча дагы списать этип салган эле, жөн эле списать этип салган фактылар абдан көп. Мисалы, жок эле, адреси жок, фундаменти турат. Ошол үйдө киши жашайт кылып, же болбосо бир мекемени оформить этип туруп, мына ушул жерден ушунча карыз төлөй албай калды деп туруп, миллиондогон сомдорду карызды ошогон списать этет дагы, анан кийин ошо менен электроэнергиянын жоголуп кетип аткан электроэнергияны ушинтип списать этишет экен. Курманкул Токторалиевич,
Бул эки маселени мен сизге берем. Сиз дагы карап чыгып, 2 айлык мөөнөттө бардыгын ордуна коесуз. Келиңиз, алып кетиңиз муну. Списать этилген кайсыл адреске сиздер баарын билесиздер. Райондун эле прокурорлору жетиштүү болот. Ар бир районго өзүнчө тапшырма бериңиз. Кайсы адреске канча электр энергиянын киловаттын списать этишкен. Бардыгын изилдеп чыксын, качан болгон. Акыркы 3 эле жылдыкын текшерттим мен. Акыркы 3 эле жылдыкын. Андан ары түшсө дагы бир топ 1 жылдык убакыт алат эле. Мына жарым жылда 3 жылдыкын гана текшерип чыкты. Акыркы 3 жылдыкын гана. Мына ушундай фактылар чыгып атат. Бара берсеңиз болот. Мамлекеттик мүлк боюнча дагы. Ал боюнча да аудит жасап чыкты. Жана бюджеттин аткарылышы боюнча. Мамлекеттик мүлк барбы бу жерде? Бар экен, Канча мүлкүңөр бар, кайсыл жерде жайгашкан, баасы канча, ошону так билбейт экенсиңер. Учету жок экен. Канча мүлк бар, мамлекет учету жок экен. Ошондуктан мунун бардыгын изилдеп чыгып, барын учетко коюп, баасын баалап, биздин канча мүлкүбүз бар республика боюнча. Баасы канча, рыноктук баасы, барын тактап чыккыла. Андан сырткары бюджеттин аткарылышы боюнча дагы өтө чоң кемчиликтер бар экен. Бул эки маселени Арзыбек Кожошов барбы? Келиңиз. Мен сизге берем, муну көпкө күтүштүн кереги жок. 2 ай убакыт өтө көп кылат. 1 айдын ичинде бүтүп чыгып, мага отчетун бересиз. Ордуна койгула барын.